ички продукция сат комитетinin акыркы такталган маалыматтар боюнча 2023 жылдын реалдуу көрсөткүчү 9%дык өсүшкө чыктык. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөр билесиздер, 2022 жылдын көрсөткүчү дагы ички продукциянын өсүшү 9% болгон. 2020 жылдагы глобалдык пандемия, андан кийинки регионалдык конфликттердин башталышы, дүйнөдөгү геосаясий турбуленттүүлүк, климаттык кризистер, селдер, баткен окуялары, булар биздин башыбызга келген сыноолор болду. Бирок биз аларга карабастан тескеринче экономикада biz 2021 жылы 7% өсүү менен аяктасак, эсиңиздерге салып кетейин, 2020 жылы -7% болгон. Андан бери 3 жыл катары менен 9%дык өсүш менен баратабыз. Бул жетишкендикке жалпы элибиздин, улуттук ири ишкерлерибиздин, орто жана чакан бизнес, мамлекеттик ишканалар, өндүрүшчүлөрдүн, чоң жана майда кызмат көрсөтүүчүлөр жана соодагерлердин бардыгынын салымы зор.